Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы, рахмат. Агай, эми сизден эмени сурайын дедим эле. Мен көчөнү сайкал эже Facebook ачып берди да, бизнес аккаунтчу. Анан этот көчөнү кирип эме жүктөдүм да, анан туура жакта жүрөмбү, сизге эме жиберген болчумун, Азамат Токтокунов деп таапчы Facebooктан. Күздө эмелге деп кирип карап коесузбу? Мен ошо 2 постту жүктөдүм да көчөнүчү, анан туура жакты толтуруп атамбы, кайсынысы депчи. Хорошо, карап турайын. Неме аккаунтка толтуруп атасызбы же страница толтуруп атасызбы? Бирок айырмасы жок. Ошону өзүм жакшы биле албай атам да, эме деп бизнес аккаунт деп, как шоп сыяктуу чыккан жака продвинуть деген страница экен да. Там бир нерсе болсо продвинуть, это продвинуть депчи. Ошол страница жүктөдүм да, жана каяка жүктөшүм керек ошону билбей 2 пост менен ошо азыр. Сиз бир сыйра карап, туура баракчада жүрөмбү, карап бересизби? Хорошо, чатайын. Анан эми SMM группага агай сизден суранычу, өзүңүздүн жакшы сапаттагы 2-3 сүрөтүңүздү жибере аласызбы? Антпесе сүрөттөрүңүз эме экен да, аз эме керек болуп калышы ыктымал да, ошо 2-3 сүрөттөн жиберип койсоңуз. Сүрөткө түшкөн жаман турат. Бирок сүрөттөр көп эле. Тандаш керек да туруп. Ошо жакшы эмереңиз болсо, ошто колдонгонго керек болуп калып атат да кээ бирде. Хорошо, альбомду карап сүрөттөрдөн таап жиберейин. Хорошо, макул. Рахмат агай. Агай, мен азыр эме жумуштарым бар болчу да, автобуска отурушум керек, ошондуктан эмеден чогулуштан чыгышым керек болуп атат. Макул. Эме унутуп калсамчы, вдруг унутуп калсам. Мен жазып коем сизге, эгерде сизден ответ келбесе, анда мен сизге жазып коем. Мага жазсаңар мен окуп туруп баары унутуп калам. Эдерге жооп бербейинчи. Ошон үчүн Trello задача керек да. Задача мага илип койсоңор, мен Trello'ну мага тапшырма керек депте, Trello'ну барып издеп карап баштайм. Эмне задачалар бар экен мага деп. Түшүнүктүү агай, макул. Анда ошону сизди Trello'до белгилеп коеюн. Макул. Рахмат. Мультизадачность. Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-февраль эле, 3-чү спринт. Күз келе баштады. Биз жакта, по крайней мере, суук боло баштады эртең менен. 9 градус. Жаан жаады кече катуу. Бирок эшикте суук болуп турганда, компьютерде отуруп, проекттер жазып отурсаң кандай сонун да. Чайдан ичип, ноутбук болсо плед жамынып алып. Кече не кылдым? Көп иштегенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок жакшы немистерге берип аткан курсум бүттү жумуштан. Эми почти өргөм тоже асырак жумуш болот. Анан болсо бизде ал жакта бир чоң проект жасап атабыз. Ал проектте дагы иштеп атам. Фронтендин жасап сайтын кызыктуу. Күздө эмелге долбоорлордон болсо, домен что-то вообще иштебей койду, кызыктуу экен. Негизи чөйрөнүкү иштеп аткан. Чөйрөнүн главный домени башка хостингде карайт, ички домени болсо Notion'да карайт да. Ошондуктан dev күздеми деген доменден отказ берип эле башкача домен кошуп койдум. Clubhouse KG деп кире алганбыз Clubhouse'га. Ошонун доменин колдонобуз го. Ошону коюп, жеренеге, жеренеге, китепчиге, анан устатка тамдаган шаблондорду алып установка кылып, настройка кылып, доступтарын жиберип койдум. Силер кирип, ар кайсы кнопкаларын басып, шаблонду карап, контентти өзгөрткөнгө аракет кыла бергиле. Анан теги Умтул долбоору боюнча, Ункошто боюнча дагы Жаныбек менен сүйлөшүп аттык. Жакта дагы иштер болуп атат. Менде ошондой. Давайте силер жөнүндө сүйлөшөлү. Азыраак экенбиз. Баштай эле, кимде эмне жаңылык, эмне кылдыңар? Суроолор. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен Устат командасынан Светлана. Биз ошо сиз көргөн турбайсызбы эмелерди, шаблондорду баарыбыз тандап бүттүк, анан 5 шаблон тандай элек. Бүгүн 5 шаблон чыгарабыз. Көчө Zoom'га жолугушууга
ссылка жиберсем экөөбүз эле кирип калдык да, анан экөөбүз башкалардын дагы сунуштарын угалы дедик. Бүгүн ошол эмеден эле Discordдон эле тандайлы деп. Анан сиздин жиберген ссылкаларыңызды көрдүк эмеге WordPress'те. Могу биринчи ссылкаңыз доступ деген ошол иштей атат дагы элечи, страница недоступна. Экинчи ссылканы баспа, экинчи Clubhouse экинчи киресизби? Анан биринчи ссылкага да кириш керек го деп ойлоп аткам да. Жок, биринчи ссылканы айттым го, иштебей калды ал жак. Экинчи ссылка. Ошо бизде бүгүн 5 кандай? Силерде 5 тандап эле го булар. Силердин жиберген шаблоңарды карап туруп эле тандап койдум. Көбүнчөңөр бир шаблонду тандатасыңар окшош. Мага да ошол шаблон жакты. Жакшы экен, подходит. Ичинде көп варианттар бар экен, ошону настройка кылып колдонобуз. Силер эми ал задачаңарды бүтүрүп туруп, кийинки тапшырмага өтө бергиле, ошол шаблон ичинен эмнелер бар, ичи кандай экен, кантип контент өзгөртсө болот экен, ошону үйрөнө бергиле да. Анан бир күнү жолугуп алып, чогуу жасайбыз. Хорошо. Уланталы. Ким сөйлөйт? Assalamu alaikum. Кандайсызбы? Жакшы. Бүгүн биз Айжамал эжекебиз замандан бир видео тандап неме кылып койдук, дайындап ошону которгонго кыргызчага. Эртеңкиге кыргызча текстин которобуз да. Ошону неме кылып атканбыз. Сонун ошол видеону которуп бүткүлө, баттан анан аны кийинки этаптарын немете көрөбүз да, анткени которуп туруп анан озвучка кылганын айырмасы бар экен. Айырмасы бар. То есть анан аны дагы кийинки процесс өтүп атканда көрүнөт да. Умтулуп пока өзү жазып атат, балким если бизде ресурстар жетпесе, биз башка бирөөгө эле делегировать этип коебуз. Главное бизге текст керек биринчи. Ооба. Маңызды заман. Ким сөйлөйт? Саламатсызбы агай? Аманчылык. Ашардан Жанара. Мен сизге суроом бар да. Телеграмга жаздыңызбы? Биз Ашарга Күздемилге контентчи Space Rec 55 көчү боюнча запуск кылгыла депчи. Анан бул запуск Ашар платформасы ишке киргенден кийин болобу или азыр ноушнга толтура берелик ошону? Параллельно кетсе болот да. Во-первых, ишке киргенден кийин запуск болот, албетте. Ишке кирилекте запуск кыла албайсыздар. Во-вторых, силер ишке киргенден кийин сурасаңар, силерге эч ким контент бербейт да. Анткени биз өзүбүз жакшы түшүнбөйбүз, кантип жазышыбыз керек. Ошон үчүн силер азыр ар бир группага кирип сурап атпайсыздарбы? Жазып сурап атпай, жибергиле депчи. Элдерде мындай шок непонятно да. Не болуп кетти, кайсыл контент деп карап баштайт да, түшүнбөйчү. Анан ошентип биз ушундай запрос келди, ушундай кылыш керек, ушул задача бар экен. Ушул задачаны жасап башташыбыз керек деп акырын кыймылдап баштайбыз да, шаблон тандагандан башкачы. Анткени ал проекттер уже жүрүп атат, биз ошого текст жазып, компоновать этип, ошо краудфандингге боло тургандай кылып, аларды бааларын изилдеп, канча бизге керек акча, канча адамдар бере алат, ошол нерселерди прогноздоп, мисалы силер да айтсаңар болот да. Примерно изилдепчи, силердин компанияңар могу компанияларга окшош силер так эле жүрөсүздөр да, краудфандингдечи. Ошолорду карап чыксаңар болот да, аларга канча убакыт кетилген, канча адам ошол успешный компания болуп эле или неуспешный компания, кейс туурабы, туура эмеспи, ошого жараша сурайбыз да. Допустим, биз там 10 000 сурайбызбы, же 1000 сурайбызбы, же 500 сурайбызбы, ошого жараша неме целге жете тургандай кылып сураш керек да, чтобы ортосундай болчу, прям аябай аз, аябай көп эмес, чтобы середина болуш керек. Ошого жараша биз компания жасап, анан ошол компаниянын контентин ошого жараша жазабыз. Биринчи проект жөнүндө жасабыз, анан биздин иштеп аткан жөнүндө жасабыз, анан
эмне керек жазабыз. Или силер айтасыңар да, жана мектепте тест жазганда айтат го, биринчи вводный часть керек деги болду деп, силер ушунун форматын айтсаңар, биз изилдедик, силер биринчи мындай кызыктыруучу, там кликбейт заголовок жазышыңар керек, өзүңөрдүн проектиңер жөнүндө жазышыңар, видео жасашыңар керек, анткени текст эч ким окубайт деген сыяктуучу. Ошолор задачаңар ошол жөнүндө немелерди берүү да, консультацияларды берүү, контентти окуп, анан чтобы силерге жибергенде ошол контентти силер чыгара тургандай кылыпчы. Баары эле жибере берет, силер карап туруп, жок, бул болбойт бизге, бул формат жарабайт, силер деген башкачараак жазышыңар керек деп. Бирок силер контент как бы өзүңөр жазбайсыңар да. Так как азыр текшерип, анан неметип бересиздер да. Түрткү берип, саппорт кылыпчы, поддержка кылып. Сурап, мисалы, силерге бердик, задание бергенбиз, какта жүрөсүңөр, жазып баштадыңарбы, көрсөткүлөчү немеңерди, промежуточный немелериңер көрсөткүлө, результаттарыңарды, ким кыймылдайт деп неме тээп туруш керек да. Ошол жагы дагы керек болуп атат проекттерге, анткени өзүңөр көргөндөй, кээ бир проекттер жазганда эч ким жооп бербейт да. Ошолорду таап, азыр неме менен сүйлөшүп, дагы заказчиктер менен сүйлөшүп, анан чогуу жазып баштайбыз. Как раз биз жазып бүткөндө, контент даяр болгондо, силердин биздин платформада даяр болуп калат. Анан как раз сразу 4-5 проектти запуск кылып, анан текшеребиз. Хорошо, түшүнүктүү. Азыр Ашар 1-2 проектке жазып туруп болчу өткөн жумада. Анан мен жазгам, кайсыл проекттерди желательно биринчи запуск кылышыбыз керек деп. Анан Ашар ошол проекттерди сурап атат, контент бергиле деп, эми болсо ошол контенттерди жазып баштаганга аракет кылабыз. Как раз жакта Гүлира Калыкова турат. Кече биз Гүлира аябай активдүү иштеп атат, Инстаграмда дагы варианттарды жиберип, анан кажы-кужу боюнча биз тоже Инстаграмга пару стористер чыгарганбыз, сайтыбызды анча-мынча жасап атабыз. Анан задачаларыбыз да бар. Бирок кече еще неме шаблонда тамдап установка кылдык китепчиге. Гүлира 2 проект, 3 проект болуп кетти уже. Китепчиге установка кылдык, аны да карап атат. Плюс Гүлира ушул проект, краудфандинг проект жөнүндө ойлонуп башташыбыз керек. Сизге неме эмес, текст жазуу эмес, ошол текст жазган адамдар биздин немелерде бар болуш керек, командабызда. Сырга бар, ошолорду акырындап напрягать этип, давайте текст жазып баштайлы деп башташты. Ооба, бизде текстте Сырга и Нургүл айым жазат болуш керек. Ошолорго түшүндүрүп бериш. Ошол как раз өткөндө сурап атпайбы эле биз жөнүндө депчи. Ошол биз жөнүндө деген жазылган текст как раз краудфандингге кетмек да. Ал мындай чоңураак мен көрсөткөм радио теннин примеринде болуп жазылса, биз аны ошол краудфандингге чыгарып, анан подкаст болгондон кийин, скорее всего, биздин подкасттардан бир кызыктуу үндөрдү кошуп, адамдардын үндөрүн кошуп, анан өзүбүз да сүйлөп, жана экөөбүз да сүйлөп, ушул подкаст жаздырабыз, бизге эмне керек деп айтып беришибиз керек да. Ооба, эң биринчи силердин видеодон звук алганга аракет кылгам, бирок анын качествосу жакшы эмес экен да, кээ бир жерлер кесилип калган экен. Башында аябай начар болчу. Кайра силердин үнүңөр болсо, силер түшүндүргөн голос болсо, да көбүрөөк эффективныйраак болот экен да. Ооба. Анан жана антип дагы обзор кылып, немелерди көрүп, статистикаларды көрсөтүп, ошолорду жазып көрөбүз. Чоң. Ушундай бир задачабыз бар. 1-2 спринттин ичинде жасап аракет кылып көрөлү. Монетизация кылганга кичине. Макул. Так, шаблонду кече бирөөсүн установка кылсак, что-то совсем начарка меникин установка кылсам. Демос иштебейт, ичи туура эмес, анан алгоритм салып, дагы башка шаблонду таптык. Баса шаблон издеп атканда фильтрдан темы дегенде галочканы күйгүзүш керек экен. Анткени WordPress деген издегенде үчүндө үчөө бар экен да, типа templates kit деген элементтерге жөн эле templates kit болуп эле чыгат экен да. Ал полный функционал эмес да. И расширение деп да чыгыш мүмкүн. Ошон үчүн шаблон издеп атканда темы деген жерди басыш керек экен обязательно. Фильтрдан багланы. Анан кызыктуусу, бүгүн уже 4-күн.
Бизде канча деген проекттер бар. Спринт башында атайын биринчи күнү эле ошо спринт бүткөндө эле тапшырма бергем. Что шаблон издегиле депчи. Эми шаблон изде деген силерге там сайт разработка кылгыла, дизайн тарткыла деген задание эмес болчу да. То есть аяктан көп отуруп иштеш керек. Жөн эле кирип бир сайттын шаблонун табыш керек да. То есть как бы задача мынчалык деле оор эмес да. Түшүнөм. Көп азыр көп иштеп аткандар, көп жакта отургандар иштеп аткан. Келечекте сабагы бар. Ал жакта JavaScript болуп атат. Анан ал жакта Summer Challenge болуп атат. Анан бул уже 3-чү проект кетип атат. Анан просто үй-бүлөдөгү иштер. Бирок все равно шаблон табуу деген оор задача эмес да. Силер шаблон издеп көрсөңөр байкадыңар. Жөн эле кирип поиск варианттарды карайсың, визуально сага кайсыл жакка хотите тест табасың, то есть либо бир саат тестте турсаң болот, либо бир саат болот. Басып издесең болот. Very good. Жок. Алло. Bir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Москва. Oldu. Mayday. Вот. Мен барып Нуршотқа рас ол баған тұрой. Кеттік дальше. Қайсыл командаңарда уже шаблон даяр. Бүгін келдік сынақ қылып тұрайын. Или шаблондар варианттар бар. Кимдикин қарап көрейін. Қайсыл шаблон таңдайды деп. Мен көзіңөр маркать етіп қола микрофондармен. Хорошо, Нургүл, сөйлейсің. Хорошо, анда Нурзайын сөйлейін. Бизде бар да, бизде өзүм тандап эме кылып койдум, ошолорду көрүп жүрсөң жакшы болмок да. Или аны Discordко жиберейинби? Так, Notion'da бар. Notion'da бар. Кайсыл жактан карайм? Канча эле азыр? Карап көрөйүн. Бизде деген 4-5 шаблон бар да. То есть азыр карап көрөйүнчү азыр. Discord'ка да бир ооз мени отметка жазып койгула, шаблон карап койгулачы. Карап көрөйүн. Хорошо. Карап тандап, установка кылып. Карап көрөйүнчү азыр канча шаблон бар. Аябай аз экен да, негизи ошол эме боюнчачы. Медицина боюнча азыраак экен, анан бирок тапканга аракет кылдым да. Мындай функциялар окшошураак, именно онлайн жагына эме болгондордучу, анан 1, 2, 3, 4, 5, 6 шаблонду примерный кылып таптым. Экөөсү именно вот именно медицина жагындагы шаблондор экен. Калгандарынын мындай функциясын карап туруп, окшоштуруп эми оңдосо болот деп ошондой кылып таптым да. Экөө эле, үчөөсү ошондой да. Именно медицина, именно медицинский болуп жасалган шаблон экен. Калганы болсо мындай именно онлайн жагынан или ошондой сыяктуу болгон функцияларын карап туруп эметтим да. Ошондо алып бар экен, дагы издейбиз.
эртеңке чейин ошондо бүгүн эле эртең тандашсак болот да, бүгүн кечке чейин, то есть биз дагы издеп туруп анан кечинде тандасак болот да. Хорошо. Азыр мен кирип карап көрөйүн, если Тренер кылып вдруг арасынан соны жабып калса, сразу ушуну коелу деп коюп сынаптабай алсак болот. Хорошо. Агай саламатсызбы? Саламатчылык. Мен дагы биздин дагы шаблондорду көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Ооба, бүгүн көп мүмкүнчүлүгүм болот. Шаблондорду көрүп сыйлап. Ошо КДда бизде варианттар аябай көп экен да, ошо 58 вариант болуп атат азырынча. 53. Аке, 53 барын карап керек да? Жок, анан ошонун ичинен биз деген бүгүн тандайбыз да. Анан сиздин эмеңизди жөнөтүп коем, сизди белгилеп туруп. Ошолорду сиз да оюңуз менен бөлүшө кетиңиз анан, Хорошо, карап көрөйүн. Мүмкүнчүлүккө жараша. Хорошо. Ошол кадыны ошон үчүн айтып аткам, немеге администрация иштегендер 5-6 киши эле карап жасаш керек деп элестетим да. Эми 53 киши эле проблема выбора болуп баштайт да. Магазинге кирип, толтура варианттар болсо, кайсысын тандап кыя аласың башында. Шоу. Бүгүн да кады менен баягы бөлүнгөн командалар менен иштеш башташ керек окшойт. Кечкен аракет кылып, бөлүп, администрацияларды өзүнчө иштетип. Ресурстар неэффективно колдонулуп атат окшойт. Ошо дагы Наргиз Айдарова. Наргиз Айдарова мага личка жөнөтүңүз, мен азыр карап карайлмайм го. Личкага жөнөтүңүз, топкон, Дискордко жөнөтүңүз. Эркиниш. Ким сүйлөйт? Башаттан бар экен. Башатта кандай болду иште? Шаблон тамдандыңарбы? Жолдукуна жолугушка катыша албаган окшойт. Сиздер 2 шаблон тамдайсыңар, бирөөсүн күздемеге, бирөөсүн башатка. Саламатсызбы агай? Айжан Башат командасынан. Башатта шилтемелерди бүгүн жүктөшүп атат баардыгын. Ошо жолугушууда айттык, ар бир адам 3төн шилтемелерди, жакын шилтемелерди жүктөгүлө деп. Азыр тандалып атат, бүгүн кечиндеси жолугабыз, анан ошону WordPress'те карап көрөбүз. Хорошо. Ай, кичине кечирип кетип калдым эле. КДдан эч ким сүйлөгөн жокпу? КДдан эч ким сүйлөгөн жок. Анда мен кичине маалымат бере кетейин. Биз дагы ошо командабыз менен жолугушуп, ошо эмебизди ар бир катышуучуга бөлүп койгонбуз, тапшырма. 3төн сайт тамдагыла деп эмеден, WordPress'тен. Анан кийин Notion'га жүктөп койгула депчи. Notion'да шаблон деген эме ачып койгонбуз, шаблондор деген. Ошол жака жүктөлүп атат баардык тамдалган сайттар. Андан кийин биз деген ошо ар бир балдарга бөлүнгөндөрдү, командага бөлүнгөн жумуштардын баардыгын карап чыгып атабыз. Эме сайтыбыздын структурасын, эме прототипи түзүлүп атыптыр, жакшы. Сизди белгилеп койгонбуз, аны Trello'га ыргытып койгонбуз, ошол жакта көрүп дагы оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз жакшы болот. Андан кийин бүгүн ошо чогулушубуз бар. Бүгүн чогулуп, ошо эмебизди чечебиз. 5 шаблон тамдалат бүгүн. Ошо 5 шаблон тамдайбыз. Ал жака дагы белгилеп, сизди ыргытып коебуз сизге. Ошол жак менен да көрүп, кирип, оюңузду калтырып кетсеңиз жакшы болот эле бизге. Ошо кыскача ошондой болуп атат. Иштер жакшы жүрүп атат. Figma'da макетти көрдүм, сонун болуп атыптыр. Биздин сайтка окшош болуп, дизайн. Технологиялар аябай
технологиялар көп жазып коюпсуңар. Анын баарын билсек сон болмок. Ооба, анын эме ошого ылайыктуу азыр ошо сайтты бүгүн тамдайбыз. Биздин прототипке жакыныраак сайтты карайбыз дагы, анан бирөөсүн тамдап, ошону чыгарат окшойбуз деп ойлоп атабыз. Андан кийин дагы эмне болуп атат? Болду, ошондой экен кыскача. Эмебиз ачылган, каналыбыз ачылган Телеграмдан. Телеграмдан ошо чат болуп атат, ошол жакта дагы. Баягы жаңы баштагандан кичине мындай эмерээк болуп атат, слабыйраак болуп атат, бирок мен ойлойм алдыда жакшы болуп, чаттар ошол жакта болуп калат деп. Жакшы. Ошондой жаңылык бизде агай. Рахмат. Дагы кимде кандай жаңылык? Көп адамдар саламатсызбы? Меники жаңылык деле жок, ошол Instagram жакшы иштеп атат, ошо жакшы команда чогулду, жакшы информацияларды чогултуп берип атат, мен аларды ошо киргизип коюп атам. Ошол анан мен негизи бир жумага суранбадым элем, ошо убактым ошо бир жумага бар болчу да, азыр болсо ошол только көчөдө басып баратканда же тиги уктаардын алдында эле ошо жазып киргизгенге жетишип атам. Остальное время меники аябай эме болуп атат да. Азыр пока что 2 жума меники аябай 2 жума менин убактым напряженный болот, анткени мен өзүм тиги балдарым, кызымдын садигин алмаштырып, документтер менен жүгүрүп, ошо азыр документтер менен күндө тияка бияка жүрүп атам да. Ошо Кудайым буйрса, ошо 2 жумадан кийин бир аз убакыт пайда болуп калат деп ойлойм. Ошо сиз айткандай эле JavaScript башталып аябай кыйын болуп атат. Ошо кечтен кечке ошо JavaScriptти түшүнө албай эле отурам. Ошондой эле, ошону айтып кетейин. Ошо Instagramга ошо жакшы команда чогулду, жакшы кылып берип атышат кыздар, аябай молодцы. Ооба, өткөндө кипиш кылып аттыңыз эле, мага жардамчы керек, түшүнбөй атам, кандай кылыш керек деп, команда чогултуп койдук. Эми ошол команда жазып аткан контентти чыгарганга жетишпей атасыз. Жок, мен билбейм, мен туура ойлоп атамбы же кандай ойлоп атам. Анын баарын сразу эле киргизип салгандан да кызыксыз болуп калат, же ошончолук ошонун баарын эле киргизе бериш керекпи? Мен ойлоп атам, может, жок. Ар бир күндө бир 2-3 киргизиш керек го деп. Анын да өзүнүн изилдөөлөрү бар, ар кандай немелери бар да, качан чыгаш керек, кандай убакытта чыгаш керек. Даже кайсыл күнү чыгаш керек да немелери бар, изилдөөлөрү бар да. Өткөндө Сайкал эже менен эметилген, кайсы күнү кайсынысы чыгарылат деп, жанан дагы ошо азыр аябай көп контенттер чогулуп атпайбы Телеграмдачы. Анан ошонун, например, кайсы күнү кайсыл экенин билинбей калып атат да. Анан мен просто ошону дагы Сайкал эжеден ушу тактап туруп, анан азыр пока кызыктууларын эле киргизип коюп атам. Ошол анан дагы киргизем. Ошо анан, конечно, как всегда эле менин вечный проблемам ошо ошибка кетирмей тексттен, ошол анан стараюсь оңдогонго. Ондой. Главное, жүрүп атат иш акырындап. Силер бөлүшкөн неме стористерди адамдар бөлүшүп атат, инфлюенсерлер бөлүшүп атат, өздөрү кызыгып. Биздин контент кызык болгон үчүн, биздин уникалдуу болгон үчүн адамдар бөлүшүп атат да, даже качествосуна карабай. Кээде качествосы начар болуп, тамгалар туура эмес болуп, форматтар туура эмес болсо, даже запистер неме болуп, жана мен сүйлөгөндө неме клаудка чыгып калган запистер, мындай катып калган сүрөттөр болсо, ага карабай баары бөлүшүп атат да, анткени контенттин бар болгону да, то есть контент өзү бар болгон үчүн бөлүшүп атат да. Кандай начар болсо да, ошону менен кызыктуу да. Биздин неме ушунчалык кыргыз тилинде контент жаратуу маселеси ушунчалык аз. Кандай контент болсо адамдар бөлүшүп, ошо менен эмете берет да, көп эметет. Еще биз баарыбыз дагы Instagramда жүрбөйбүз, башка социалдык сеттерге, Facebookка азыр чыгып баштадык, Facebooktон көрөбүз. Бирок жакшы. Акырындык менен вроде туура жагына кетип баштабыз. Кудай буйрса күндө 3төн ошо
максимум 3, минимум 2, бирден адам этот подписка болот. Ошол. Ошондо бир жумадан Скоро кийин лайфтар 100 адамга жетип калабыз, Кудайым берсе деп коеюнбу. лайфтар жасап баштайбыз. Лайфка чыгып, Инстаграмдан суроолорго жооп берип. Ошондо кызык болот да. Мисалы, мен да ошо кызыга берем. Көп адамдар проектке алгылачы, шоу иштейли деп көп жасап чыгарачы. Анан проект Угулбай калдыңыз. калып, задание берсең эле жоголуп кеткен болот. Дагы жоголуп калдым, Мен ошол черная дыра жакта жүрөт окшойм. Дортмундтан бир кладбищенин жанынан кетип бартам, ошол жакта интернет жок. Ошол Кудайым буйрса баары жакшы эле болот го деп ойлойм. Ошо жазып атышат, ошол эме деп, эмне проект, биз да ошо болобу деп анан жооп берип коет атам 1-2 адамга. Ошо. Чөйрө чыкса, кошулса болот, баарын чөйрөгө жиберебиз. Через чөйрө проектторго кошула алган болот. Адам формуляр туура толтуруп, туура жооп берип, активдүү болсо, процесс ушундай. Биз любой адамды чөйрөгө чакырып, имеется в виду активдүү болом дегенден. Активдүү болгондон кийин Telegram группабызга кошуп алып, анан аларга задача процесс ошондой IT процесстерди колдонуп адамдар текшерсең болот да, иштейби, иштебейби. Так. Рахмат сизге. Саламатсызбы? Рахмат сизге да. Эркин иштен. Бизде эркин иште эч кандай жумуш жүрбөй атат. Пока что. Чогулуп албай атабыз, команда, скрам мастерибиз да жок. Шаблон тандап, Телеграмга таштаганбыз. Азыр бу жерде Жумаева, Мерим Жумаева да жардамга келем деди, бүгүн баштайып экөөбүз чогулабыз буюрса. Абак шаблон издеп көргүлө, үйрөнүп, шаблон издеп кандай экен карап, бир-эки ссылка жиберсеңер, анан чогуу тамдап, сынап кылып, нерселер коюп берем. Notion'dan ачып койгон болчубуз шаблонго атайын. Анан Мерим Жумаева жүктөдүм эле да ким өчүрүп койду деп ушундай болуп атат да. Ким башкарган киши жок эле. Бирөөсү кирип өчүрүп, дагы бир жаңы неме ачып коюптур. Өзүнүкүн жүктөп, Мерим Жумаеваныкын өчүрүпчү ушундай. Бүгүн тартипке келтиребиз буюрса. Ошо Trello'ну колдонсо болот, ошондой өчүрүп калган нерселер үчүнчү. Trello'до көрүнөт да ким өчүрдү, ким архивация кылды, ким жылдарды карточка бүт детализация болуп турат, карап турсаң болот. Trello'до любой неверный движение баары фиксироваться этип турат. Рахмат, эркин иш. Азыр биз чөйрө иштеп баштаса, башка адамдар эле уже азыр активдап заказчиктер кошо баштадык. Эми болсо жетишпей аткан колдорду дагы башка адамдар менен аралашып баштайбыз. Ошондой иштебей аткандар, жоголуп кеткендер айтат, башынан эле кошулбай деп. Кызыктын баары алдыда. Гүлзина. Саламатсызбы агай? Мен дагы жаңы 2-3 күн эле болду, жанагы эме жарандык активисттер деген долбоор боюнча. Ошол боюнча мага кеңири түшүндүрүп бересизби? Улан Үсөйүн менен баштан тааныйсызбы? Улан Үсөйүн деп ооба угуп жүрөм. Улан Үсөйүн угуп жүрөм. Ошондой жарандык активисттер көп. Кыргызстанда. Көбү, конечно, типа оппозицияда сыяктуу болушу мүмкүн, кээ бирде радикалдуу оппозицияда кетип калышы мүмкүн. Аябай эле жамандапчы мамлекетте. Бирок негизи жарандык активизм деген өзү аябай биздин жашоого аябай түз таасири бар да. Эгерде ошол батыштык мамлекеттерди карасак, же өнүккөн мамлекеттерди карасак, ар бир адам өзүнүн бир укугу бар да. Ар бир адамдын укугу бар.
эркин жашоого, эркин сүйлөөгө, өзүнүн идеяларын айтып иштегенге, проекттер жасаганга, долбоорлор жасап, ошо жасаганга эч неме укугу бар, туурабы? Эч ким аны алып салбаш керек. Жок, сен жасай албайсың депчи. Бизде ошол укуктар обычно неметилбейт да. Эске алынбай эле, кимдин акчасы көп болсо, ким бай болсо, кимде көбүрөөк тааныштары болсо, же болбосо кимдин көбүрөөк ошол чоң жумуштарды иштесе, ошол туура болуп кете берет да. Туура айтыш керек да. Анан биздин, опять же, Кыргызстандагы саясий экономикалык проблема бул тоже биздин неме укуктарыбызга баары бир или биз закондорго баары бир болгон биз кайдыгер көз карашыбыз да. Типа, это меня не касается, эмне болсо ошо болсун, мен өзүм аны издеп таап жүрөм, калганым мамлекеттин эмес. Батыш өлкөлөрдө ар бирөө өзүнүн укугун билет да, айтат. Жок, бул менин укугум, мен ушинтип деп айтат да. Ошону жарандык активизм или гражданская позиция, гражданская деп айтат. Мен эмеде кылдым дагы, эмеден карап, ошо гражданская активность что такое деп карадым, окуп чыктым. Анан жанагы Notion'га ошол боюнча кичине бир маалымат жүктөп, анан ошолордун активисттердин тизмесин тактап Notion баракчага жүктөш керек, Ооба, туура. Анда мен азыр ушул иштерди жасап турам, анан дагы сиз айтасыз да эмне кылууну, Вот, эми ошол темада, эми биз ошол темаларды түшүнүп алышыбыз керек. Эмне үчүн ушундай тема бар, эмне үчүн гражданский активизм бар, эмне үчүн ошол адамдар өзүнүн немесине коркпостон все-таки жакшы жашайбыз деп ошол списоктогу адамдар жасайт. Эмне үчүн ошолор жасайт? Анткени аларда кандайдыр бир идея бар, кандайдыр позиция бар. Ошол үчүн мамлекет өнүксүн, бирденке болсун, независимость деп күрөшүшөт да, күрөш болчу. Ооба. Анан эми биз как бы прям өзүнүн гражданский активист болбосок дагы, типа ошол прям аябай ичинде активный болбосок дагы, эми биз как айтишник катары ошолорго мүмкүнчүлүк жасап берсек болот да, то есть как вклад кылыпчы, жардам кылып. Мисалы аларга Discord ачып берсек болот. Алар, допустим, Discord түшүнбөйт, анткени алар активисттер, бирок айтишниктер эмес да. Аларга кемелерне сайт жасап берсек болот. Анткени алар сайт жасаганга опять же көп акча коротушат или тоже грант алып беришет или бирөөнү табышат, тоже арасынан жардам берип кой деп жасашат да. Анан мисалы алар плакаттарды жасашат, ошол эле мисалы Canva'ны түшүнбөйт, бирок эптеп бирдеке плакаттарды жазышат да. Же болбосо жөн эле тартышат колгочу. Биз болсо Canva'ны билебиз, бизде шаблондор бар, шаблонун печать этип, ушундай кос анонстор жасап, ар кандай кылып жазып берген мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жазып бере алабыз. Биз ошону үйрөнүп атабыз да. Бул как бы өзүңдүн тоже мамлекетиңге вклад да, бир демократияга вклад дейли. Анан биз ошолорго контент түзүп бербестен, бирок аларга бир IT решение мүмкүнчүлүктөрдү жазап бере алабыз да, если алар сураса. Анан биз ошондой площадкалар жасагандан кийин аларды чакырабыз. Аларга выход бар да, айтабыз, кел, айтып бер, сага эмне керек, эмне жардам керек, эмне жетишпей атат, эмне кылбай атат, эмне болбойт дейт. Алар айтат, биз деген уже сонун контенттерди чыгарып атабыз, ошону лайк басып, шер кылып койгулачы дейт да. Все, биз аларга лайк басып, шер кылып коебуз, допустим. Комментарий жазгыла десе, комментарийсин жазып коебуз да, тоже как поддержка катарычы. Же болбосо дагы площадкалар түзүп беребиз, чисто по-свойски дегендей. Ошондой площадка жасайбыз. Анан ошондой площадка жасайбыз деген бизге контент керек. Башкы страницадачы. Алар келет да, силер кимсиңер дейт да, силер кимдин атынан келип атасыңар? Кайсыл политиктин атынан келип атасыңар? Тиги политический взглядыңар кандай? Силер либералсыңарбы, демократсыңарбы, же кимсиңер деп сурайт. Анан биз ошол контентте сайтты жиберебиз да. Биз деген мындай независимый жөн эле гражданинбиз, жөнөкөй эле адамбыз. Эч кандай политикага как бы аралашпайбыз, эч кимди колдогон жокпуз. Биз сайт жасайбыз. Биз айтишникпиз, үйрөндүк ушул келечектен, ушул Жылыз академиясын үйрөндүк, баарыбыз сайттар жасап атабыз. Бизде мынта Азамат деген бар Дортмундтан, ал ушундай сайт жасайт экен тоже. Анан ушул башка адамдар кошуп биз сайт жасап атабыз деген текст болуш керек, чтобы мен айтып берип аткан нерсени
эле биз айтып бараткан нерсени алар көрүп окусун да, булар IT иштеп турбайбы, булар эмнелер жасаптыр, булар ушундай чөйрөнү жасашат экен, Discord жасашат экен, жакшы экен, давайте анда бизге да кошулгула, жардам берели деп. Аларга жардам берели десең, хорошо дейт да баары, туурабы? Эч ким айтпайт да, жок, жардам берели жок. Бирок ошону түшүндүрүп алышыбыз керек да. Эч кандай саясий бир күчтөргө аралашпай туруп, жөн гана ушундай граждандык активизмди, что биз шайлоо күнү түшүндүрүп берет, алар шайлоого барышың керек депчи. Бизде эч ким барбайт шайлоогочу, бирок канчалык шайлоодо неме болбосун, ар кандай компаниялар болуп, бузуучу болбосун, эмне чечилбесин, в любом случае биздин эң чоң немебиз, укугубуз бул шайлоого барып, бир адамды шайлап алган мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошону да түшүндүрүп бериш керек адамдарга. Алар жас түшүндүрөт, биз болсо ошону тоже как бы распространить эткенге жардам беришибиз керек да. Жарандык аракет деген проект ошол жөнүндө. Макул агай. Дагы ким сүйлөйт? Birazdan keyin proyektlerin chatlarına girsem, neyle kim kaçtı bizden aytıp koydular mı degan adamlar var. Nima akırında bizde жаңылар başlıp başladı okşayт. Жаңы адамдар кирип окуп, не болсо карап. Байкоочу катары. Саламатсызбы агай? Мен Жидегүл. Агай, сиз айттыңыз го, Discord менен элдерди баарлаштыруу, байланыштыруу депчи. Мен негизи Discord'ду мына Келечек Академия окуганга чейин Discord бар экенин деле билчү эмесмин да. Ошол Discord деген платформа азыр мына окууга өтүп, анан ушундай Discord'ко кириш керек экен, булдай бир платформа экен, Telegramга окшогон деп. Мен жөнөкөй эле жаран катары мындай ишиме барган, анан үйгө келген адам катары мисалы көп интернет соцсеттерге канча кызыкчу эмесмин, Instagram, Telegramдарда жок болчумун да. Facebook'a деле бир жылда бир кирип койган, болбосо кирбей деле койчумун. Азыр ушул сиз айтып атпайсызбы, Discord менен элдерди баарлаштырып байланыштырабыз деп. Ошол Discord'ду чет жактагылар өзү негизи жакшы эле пайдаланышабы? Discord жолу менен барганыбыз туура эле болуп атабы деген суроо эле да менде. Азыр өзүңүз айттыңыз, Discord'ко кирчү эмесмин, Facebook'a кирсең кирчү эмесмин, жумушка барып келип депчи. Негизи инструменттен кайсы инструмент колдоносуң айырмасы жок да. Эгерде адам ал колдонгусу келбесе, колдонбойт аны элечи. Жөн эле кирип чыгып өзүнүн иштерин жасап жүрө берет да. Ошону өзгөртүш үчүн идея керек да. Бир сонун идея, сонун бир запрос кылыш керек, сонун неме мындай кызыктуу бир нерсе жасаш керек да. Анткени онбординг процесс өлө оор, любой бир ишке алып келгенде онбординг кылган оор да. Бирок ошону кылса болот, ошол келечек даже көрсөттү да. То есть аны үчүн күчтүү адамдар или күчтүү менторлор, допустим, инфлюенсерлер бир кандайдыр бир кызыкчы жарагат, айтат, бир кандай бир теманы кечке качать эте берет да. Мисалы, дүйнө кечкеле бир IT керек деп, ошол IT-ни тренд кылып качать эте беришкан, бирок IT-нин болгонуна бир 15 жыл болду, 15-20 жыл болду деп ойлойчу. Эмнегедир ушул жылы баштап или былтырдан баштап ушул IT деген нерсени прям аябай раскачивать этип ушундай трендке айландырып салышты да. Жакшы нерсе. Анткени чындап эле жакшы нерсе да. Баары түшүнөт ошол жакшы нерсе экенинчи. IT өткөн жакшы нерсе деп. Анан биз түшүндүрдүк, IT өткүлө деп.
раскачивать этип, блогтордон айти кылгыла, мына сон жашайсыңар, айти кылсаңар, сон жашайсыңар деп өткөрүп аттык. Вот, анан идеяны ошол келечек деп долбоорду алып чыктык, алып чыгышты. Анан Discord кылды. Эми баары иштеп. Силер көрдүңөр да Discord кандай иштейт экен, көрдүңөр. Адамдар кандай кипиш болот экенин көрдүңөр, что баарын жасаса болот экенин көрдүңөр. Аябай активный да Discord. Discordдогу адамдар. Бирок мынча болуп кетет деп эч ким мынчалык ойлогон эмес да, что 2,5 миң адам чогулат. Анын үстүнөн 1000 киши ишөө дайшы окуйт, аны 1000 кишинин ичинен 300 киши күздемеге өтөт, 300 кишинин арасынан 100 киши или 30 киши ошол проекттер жасап чыгат деп эч ким башында билген эмес. Просто ошону как идея катары өнүктүрүп койдук да. Вот. Эми элестеткиле, биз айтып атабыз да, эгерде силер граждандык активист болсоңор или активдүү болсоңор или өзүңөрдүн укугуңарды билсеңер, шайлоого барсаңар, силер жашооңор өзгөрөт. Эгерде силер кандайдыр бир жакшы иштерди жасасаңар, чогулуп биргеликте иштесеңер, силер жашоо өзгөрөт. Эми ушул теманы өнүктүрүп, идеяны өнүктүрүп, кечке айта берип, түшүндүрүп берип, онлайн кырып, онбординг кылып түшүндүрө берсең, бир күнү кызыккан адам ошого кирет, анан анын жашоосу өзгөрөт. Силердин жашооңор өзгөрүп атат, башкалардын да жашоосу өзгөрөт. Бирок башкалардыкы айтиден эмес, башка жагы менен өзгөрүшү мүмкүн да. Допустим, художник болот, или музыкант болот, или бийчи болот, айырмасы жок. Главное ошол технологияларды колдонуп, ошону өзгөртсөк болот деген идея бар. Ошону текшерип атабыз азыр. Мен азыр билбейм, прям ошол иштеп кетеринчи. Бул гипотеза, ошол гипотезаны биз текшерип атабыз, иштейби, иштебейби деп. Ошон үчүн ушул проекттер азыр жасалат. Рахмат агай. Так, эгерде иштебесе, албетте башка технологияларды колдонуп жасаганга аракет кылабыз. Бирок уже Telegram группалар бар, WhatsApp группалар бар. Эми биз еще как Discord кошуп атабыз, допустим. Если Discord болбосо, OpenLand кошобуз. Айырмасы жок, бизге главное идея керек, ошол идеяны развивать этишибиз керек. Ошо менен идея менен эле жашоону өзгөртүп койсо болот да. Өзүңдүн жашооңду и миңдеген башка адамдардын жашоосун дагы. Ошол ушундай позитивный нота менен биздин дейлибиз бүттү. Мен бүгүн онлайн, пожалуйста, Discordдо мени отметка кылгыла, кимге кандай жардам керек болсо. Анан мен пассивный проекттерди карап, ошолорго дагы жардам берип, или ошол жака да чакырып турам. Көп проекттерим болот, если убактыңар болсо, тоже Discordко кирип, ар кандай чаттарда активный болуп, жооп берип турсаңар тоже болот. Барыңарга чоң рахмат. Күнүңөр жакшы өтсүн. Рахмат.